Жан дүйлө программабызга Ыбырай Тумаров атындагы музыкалык окуу жайынын 1-курсунун студенти Жанара Камчыбекова катышууда. Сепчи жыргал музыкадай бакытты, сепчи жыргал музыкадай шаттыкты дегендей. Мына Жанара бир катар жылдардан бери ушул ырчылык өнөрдү аркалап, комуз чертинен элдик ырларды ырдап бераткандыгы баарыбызга белгилүү. Эмесе Жанара мына сен өзүң ушул ырчылык өнөргө келишиң жөнүндө, ушул жөнүндө токтоло кетсең. Балким бул сезим балалык чакта башталгандыр дегеним да. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз кадырман калкым. Ооба, меники негизи ырчылык өнөр 7 жашыман башталды. 7 жашында Мээрим фондусуна хор жагына барчу элем. Андан кийин 5-класс кезимде ошо комузга үйрөнө баштадым. Шеримбек Шаршеев атындагы музыкалык окуу жайында. Кызыл Сууда. Кызыл Сууда. Ошол жакты бүтүп, андан кийин азыр Тумановдо 1-курсунун студентимин. Мына ошол мезгилдерде комуз үйрөнүш балалык кезде ыкчамыраак болсо керек дейм да, бат үйрөнөт дегеним да. Мына ошол мезгилде эжелериң, анан ырга кандай келип калдың эме өзүң? Ырга эми өзүм негизи күү жагын окугам. Музыкалык мектепте. Күү жагын окуп, эмнегедир ошо ыр жагына тартып кетти. Анан өзүм эле ыр жагын өзүм дальше улап кеттим. Кимче кимдин ырларын аткап жүрөсүң да? Кызыгып деген. Көбүнчө Токтогул Сатылганов. Ырларын, ырлардан. Анатай Өмүрканов. Ошолордун. Асанкалы Керимбаевдин. Сталбек Бактыгулов, Асанкалы Керимбаевдин ырларын тап жүрөм. Эми эски ыр баары бир эстен кетпейт да. Туура. Жакшы. Анда телекөрүүчүлөр менен бирге сиздин бир ырыңызга күү болуп анан майыңызды уланып кайрылган да. Токтогул Сатылганов атабыздын Аргымакта жаман деп аттуу санаттарын аткарып берейин. Жаман деп ай, буданды кайдан табасың, агайыңды жаман деп ай, тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп, чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп а, көптү кайдан табасың, акындардын жаман деп а, койчу кепти бир кайдан табасың. Агарган карда көп жүрсөң да көзүң бир күн карыгат, агайыңдан чет жүрсөң көңүлүң бир күн тарыгат, тууганына батпаган душманына жалынат, болбос жаман арамза болумсуз ишке малынат. Ханды Кудай урарда калкына жаман кас болот, байды Кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда күн жылымдап жаз болот, эрди Кудай урардаң 50 жашта жаш болот. Жибитет, айран тамса иритет, пайдасы жок кеп айтып, маңыз сөздү чиритет, күлө сүйлөп үйүңө, күндө кирген гүл ичет, эки дүлөй кошулса бири-бирине күлүшөт. Жинди менен жолошпо, суу куйбагын толбоско, акмак болуп кетесиң да ачуулансаң болбоско, суктанбагын сулууга, уят айтпаң улууга, тамаша айтсаң билбеске, тар жерден катуу сындырат, жамандардын адатыңа, койчу жалган бир сөздү чын кылат. Жанара, мынакей азыр айтып атпайсызбы, сен өзү Ыбырай Тумаров атындагы музыкалык окуу жайынын 1-курсунун студентимин депчи, Ооба. Кайсы бөлүмдөсүң? Ыр дастан, эл аспаптар бөлүмүндөмүн. Мына ыр дастан деп өзүң жогоруда эле мынакей бир жакшынакай термин айтып кеттиң, ырдап, Анан мына окуп атасың азыркы мезгилдерде. Ушул дастандар жөнүндө окуп атасың, элдик ырлар жөнүндө окуп атасың, билим алып дегендей.
Буякта бир айырмачылык барбы экен деген мектепке барганда? Мектеп менен эми окуу жайдын айырмасы, конечно, бар. Деңгээли жогору дегендей. Суроо талаптар да бөлөк дегендей. Жогору болот да. Ана мына ушул эжелериң, өзүң устаттарың бар, ошолор жөнүндө да айтсаң. Өзүмдүн эжейим эми мен Шеримбек Шаршеев атындагы музыкалык окуу жайында Толгонай, Дилназ деген эжейлеримден комуздан үйрөнгөм. Ал жактан Асыпбаева Жумагүл деген эжекебиз бар. Ошонун колунда. Биякта болсо Туманов атындагы окуу жайымда Өмүралиева Жанара деген эжекемден сабак алып келем. Мына Жанара жаңчылыгын ырчылык өнөрдү аздектеген чоң ырчылардын бири да, өнөр дүйнөсүнө аралашкан адамдардын бири. Ана мына сен өзүң ушул эмеге кирипсиң, ушул багытка дегендей. Анан эми ырчылык өнөрдү ар кандай да. Тура ар ким өзүнүн үнүнө, дараметине жараша ырлар тандап алат, Ооба. Ушул жөнүндө айтсаң өзүң. Мен эми көбүнчө ырдаган ырларым санат тууралуу, санат ырлары. Элге эми ошол ырым аркылуу элге жакшы өбөлгө, жөрөлгөлөрдү айта кетсем, элим укса, ошону балким биринен болбосун, бирине жетеби деп жакшы ойдо ошо санат ырларын көбүнчө ырдайм да. Азыр эми телегөшкө кайсы чыгарманы аткарып берсем турасыз? Кийинки чыгарма ошол Элмирбек Иманалиев агабыздын Булбулум деген чыгармасын аткарып берейин. Артаңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күйгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга ашыгын издеген үрүл таңдан. Ой, булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кештең үнүң баспай, булуктум неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Жашайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок боздобогон. Жашаймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң окшобогон. Сайрашып өткөндүң эске салып, санар каймал күндүң эстеп алып, булуган булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүмдүң жектеп алып. Кештең үнүң баспай, булуктум неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Рахмат, Жанара. Мына эми чындыгында сен көбүнчө жанакындай термерларды, санат ырларды ырдап атпайсың ба? Ооба. Анан эми ырчылык өнөрдө мынакей ушул ырларды алып жүргөн Кундуз Таштаналиева деген эжекең бар, Ооба. Ошондой эле Роза Аманов деген эжекелерим бар. Ооба. Ана ошолордагы ушул жакшы санат ырларды элдин баары жүрөгүнө жеткирип келаткан ырчылар да.
Ооба. Ana özüň uşul jönde aýtsaň, mine şular temalar tandap alyş. Çynygynda bul baryn jatdaş da özüne bir çoň özünçe bir maşakatda. Emgek. Ооба, мен эми өзүм кичинекей чагыман ушу кумир туткан адамым Роза Аманованын эжекебиз да. Ошол эжекебиздин ырлары эми санат тууралуу жакшынакай үлгү боло турган ырлар да ырдап келет. Анан ошондуктан ошол эжекебизди мен да кумир тутуп калганбы деп ойлойм да. Ырларынын сөзү, мааниси укулуктуу жакшы ырлар. Анан көбүнчө ошо Роза эжекебиздин ырларынан ырдайм да. Эми ырчылык өнөр болгондо мындай деп жүрбөйбүз. Ырчы ырлардын баарын туура ырдап туруп элге жеткириш керек, туурабы? Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген ошол да. Анан ошон үчүн кабыл алып атат дейт, жакшы экен деп. Анан кийинки мезгилде да чындыгында бизде ар кандай ырчылар көбөйүп кетпедиби? Эстрада ырчысы деген бар. Мына комуз менен элдик ырларды ырдап жүргөн ырчылар деген бар, ушулардын айырмачылыктарына мындай өзүңдүн оюң. Эми азыр ырдын менин оюмча мурунку ырчылар менен азыркы ырчылардын немеси эми жаман дебейм, бирок мурунку ырлар маанилүү, мазмундуу ырлар болчу. Азыркы кийинки эстрада ырларына көп маани бере бербейм да. Эмнеге дегенде мааниси мындай төмөнүрөөк да. Мурдакы ырларга караганда азыркы ырлардын мааниси төмөн. Ошого мен дагы мындай эми көңүлүңө жакпаса аны ал ырды жатташ деле оор да. Жатташ, ырдаш оор. Ошондуктан көп маани бере бербейм. Эми алар күрүмдүк ырлар, Ооба. Өчүп бара турган. Бүгүн бар, эртең жок. Мисалы Рыспай Абдыкадыров, Роза Аманова, Токтогул Сатылганов аталарыбыздын, Керимбаевдин ырлары бул эмне деген кылым карыта турчу чыгармаларды. Ашкемдин ырлары Айтариевдин, Мыскал Өмүрканов эжекелердин, Калимгүл Досмамбетова эжекелердин ырлары. Майрам Керим кызы эжекебиздин. Майрам Керим кызыныкы туура. Аксубай Атабаев дегендер, Мукан Русбеков, Алымбек Корабаев деген оолчулар. Керемет боондар жазганда. Мурункулардын ырлары эми өзү эле керемет да. Жана өзүң да айтып кеттиң, эски ырлар эстен кетпейт деп. Анда бир ырга кезек берели. Сталбек Бактыгулов агабыздын ушу Сен дегенде деген чыгармасын аткарып берейин. Sen degende sen degenim sen degen, senden bölök körбөгөнüm körбөгөн. Sen degende seketim de içimden, sen dep жүрүп мен ay, sen dep жүрүp мен ay, sen dep жүрүптү gönümün öngdönüm. Kıyaldarım kıyaldar, kıynalamın kıyaldardı kıyalbay. Sen degende çıgarbadı jürögüm, sezimderge toy boy, sezimderge toy boy, sezimderge toy boğunum toy boğun. Sen oylasam oyloğunum oyloğun, sen oylabay koyboğunum koyboğun. Senden mağa jalgız gana söz gerek, sendik min dep şıbır, sendik min dep şıbır, sendik min dep şıbır, ap koy ayanbay. Sendik min dep şıbır, ap koy ayanbay. Mına balalık kıyaldardagı anan жаштык mezgildegi eң södör. Senin bugün uşul iş kalında aşıp, mına bugün uşul Tumanov atındagı musikal okuu jayında okutkan uşul da birinci kurs studenti.
Демек баягы балалык сезимдерден өйдөлөнүп жогорку бир тепкичке көтөрүлүп, студент болуп аралашып дегенде студенттердин арасында. Сен сыяктуу дагы таланттуу кыздар, уландар бар бекен буякта? Ооба, таланттуу менин группамда Улан деген жакшынакай ырдаган жакшы бала бар. Азиза деген жакшынакай ырчы кыздар бар. Ооба. Алар эми жетилип өсүп келүүдө. Буюрса Өмүралиева Жанара эжекебиз аларга жакшы таалим тарбиясын берип келүүдө. Кудайым буюрса ошол Жанара эжекебиздин жолун жолдосок, жаман адам болбойбуз деген жакшы оюм бар. Мынакей эйди кырдастан бөлүмүндө атпайсыңбы өзүң? Ошол мына Жанара эжең айтып атасың, анан баягы өзү менен чогуу окуган бирге окуган студенттерде айтып атпайбы, өнөрлүү адамдар барбы деген. Ошол себептен анан ушу отуруп алып өзүңөрчө мындай маңгемелешүү деген, мындай өзүк чыгармачылык жөнүндө пикир алышуу деген иш-чара болобу? Иш-чара болот. Ошо өзүбүздүн жеке группабыз алдында бир жакшы ансамбль түзсөкпү деп атканбыз. Жакшы долбоорлорго барып, ошо ансамбль менен катышып, ошол окуу жайыбыздын атын чыгарып, элибизге жакшынакай чыгармаларыбыз менен тартууласакпы деген жакшы ой тилегибиз бар. Кудайым буйрса, ишке ашат деген оюдомун. Элге, Ооба. Туура баягы өзүңөрдүн өнөрүңөр бар. Ырдайсыңар, үнүңөр бар дегенде, комуз чертесиңер, комузсуңар, күй чертесиңер дегенде, күйчүлөр дегенде бар, туурабы? Ооба. Анан эми ошолордун баары берип анан кийин чындыгында сен айткандай бир ансамбль түзөбү, кандайдыр бир, ушундан кийин түзүп алып элдин арасына чыккан жакшыбы дегеним да. Ооба. Анан эми сизге дагы бир кезек берели, ырыңыз. Бардык көрүүчүлөрдү, энелерди өтүп кеткен майрамым менен куттуктамакчымын. Аны менен бирге өзүмдүн энем Бектурова Зураканды дагы чын жүрөктөн өтүп кеткен майрамым менен куттуктамакчымын. Жалпы энелерибиздин майрамына арнап ушу Энекем деген Анатай Өмүркановдун чыгармасын аткарып берейин. Асанкалы Керимбаевдики болгон, Ооба, Асанкалы Керимбаевдики, ооба. Энекем, 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 дүйнөгө теңдешкис берекем, мен дагы дени сак болоюн, ай орбай жүрө көрсенесин. Мен дагы дени сак болоюн, ай орбай жүрө көрсенесин. Болсом да апасы баланын, өзүңө дагы эле баламын. Үшкүрүп каласың алыстадай, үйүңдөн узаса караным. Үшкүрүп каласың алыстадай, үйүңдөн узаса караным. Жанара аргим айтат го, бул таланттын жолосо өнөр түнөсүнө келгенде мен ушул апам ырчы эле, мен атам ырчы эле, же тай атам ырчы эле, же тайнам ырчы дегенде. Сеники кайсы жактардан келди? Мен эми ата энем ырчы болбосо дагы жан дүйнөсүндө ырга жакын адамдар да. Жан дүйнөсүндө ырга жакын адамдар. Комуз болсо бул мен чоң атам комуз чертчүкөн. Ошонун кичинекей мындай Токтогул атабыздын кичинекей комузу бар эле го. Ошондой комузу бар экен. Ошол комуз менен алгачкы чөндөгө салып жүрмөбү, атаңыздагы чакан комуз. Ооба, мынчалык көтөрүп жүрбөйбү азыр? Бир мынчалык эле болгон. Ошол комуз менен биринчи комузумду ушул комуз классына барып, ошону үйрөнчү элем. Чоң атам комузу. Чоң атамдын комузу. Ал кандай комуз? Эме ошол ал эски комуз да турабы? Ооба. Мунун жарымдай азыркы комуздардын. Токтогул атабыз менен тең комуз экен да ал. Тең чабылган, тең чабылган. Ошол кезде ошондой комуздар чабылчу окшойт менин оюмча. Андан кийин мен ошону
Шеримбек Шаршеев атындагы музыкалык мектепке алып барып, ошо менен окуп жүрдүм. Кыздары кандай эле? Кылдары эми ал деген төөнүн немеси дечү да, иче карынынан деп жасалган кыл дечү. Бышык. Анан концерттерге чыгып чертсем эле элдер күлө берчү эле да. Мультфильмдегидей комуз экен го депчи. Бирок мен ошол комузга аябай жакшы немем бар. Анткени ошол комуздан биринчи үйрөндүм да. Добушу кандай эле? Чыккан үнү? Добушу мындай жакшы чыгат да. Бийик чыгат, көтөрүлүп. Эми азыркы комуздун бул айырмачылыктары бул кичине бир чоңураак, Анын капкагы да мындай жукарак өңдөн деле алат. Ооба, капкагы да жукарак өңдү, бирок үнү ушундай катуу чыкчу эмнегедир. Ошо эмнеси экенин билбейм, бирок бул комузум да жакшы, өрүк комуз. Бул дагы өзүнүн жакшы добушун берип келет. Мынакей көрбөйсүңбү, ушу чоң атаңдын комузчулугу чейин сакталып атыр? Ооба, сакталуу. Каякта, кимдин колунда? Үйдө, өзүбүздө эле. Өзүңдүн колуңда? Сактап келем. Аны эми жоготпош керек да. Ооба. Карачы, токтогул сатылгандыктар менен тең комуз, ошо мезгилдерде чабылган комуз болсо, бул өзү кырымды карткан комуздарда. Өзүнчө бир тарыхый жолу бар экен да. Ал чоң атамдын атасынын комузу экен да. Чоң атамдын атасынын комузу экен. Чоң атамда эми өзү комуз чертпегендиктен ал жөн эле илип коюптур, эми эстелик кылыпчы. Бабалардан калган комуз экен ал. Анан чоң атам мени аябай жакшы көрчү, өзүмө окшош кызым деп. Анан мени ошо жакшы көрүп, ушул комузду үйрөн деп мага берген, белек кылып. Анан мен ошол комуз менен аны жасатып дагы кичине коштуруп, өзү кичине эле бияктан эле бүтүп калчу да. Дагы коштуруп, анан ошол комуз менен алгачкы үйрөнгөм да. Андан кийин бул комуздар кетти. Азыр өзүм сактап келүүдөмүн. Эми ата бабаларыбыздан бери келаткан эстелик болуп калат да бул эми. Тарыхый жолдору бар экен, бабалардан келаткан нерсе экен да. Узактан бери. Кара эмесе дагы бир ошол аталардын кереси чыгармасы. Таянаргаң асказоң алар ким, жыгылгандаң арка жөлөк болор ким, баарынан даң адам кылып чоңойтубай, арбаштырып эли журтка кошор ким. Жүрөгүндө сени кармап жүрөр ким, жан талашып сага жаның күйөр ким, билсең билгин мунун баарың ата-энеңди көзү барда сыйлай билай сыйлай жүр. Алыс жолго чыксаң бата берер ким, аман кел деп артынан су себер ким, аман келсең дастарконун жайнатыбай, ысык нанын ысык чайын берер ким. Жүрөгүндө сени кармап жүрөр ким, жан талашып сага жаның күйөр ким, билсең билгин мунун баарың ата-энеңди көзү барда сыйлай билай сыйлай жүр. Ата-энеңди тирүүсүндө сыйлай билай сыйлай жүр. Рахмат эми Жанара. Мына биздин телекөрүүчүлөргө өзүңдүн баягы чыгармачылыгың туурасында азын улак болсо дагы сөз болду. Сага мындан ардагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер жогоруда Ыбырай Туматов атындагы музыкалык окуу жайынын 1-курсунун студенти Жанара Камчыбекова менен болгон чыгармачылыгына ортоктош болдуңуздар. Мына нарыдагы кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.